Коён жылы кандай болот? Эвир 60-70 эмес 100-150% чыгып атат деп сүйүнгөндөр бар ал жерде. Кийинки жылдар мындай спат кететкенби же баары мындай боло береби? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айткандай чыкты. Дагы эмне керек? Кайсы айларда чыңалуу болот экен? Ошону келип мени сынаш керек да. 80-90% чыкпаса мен Кыргызстандан чыгып кетишим керек. Давайте ушундай так договоримся деген. Саясатчылар көп келе багайсызбы? Эң кеминде 20-30 адам камалат. Минимум 25 жылдан. Күнөө эмес, эч кандай күнөө эмес. Данды көп жегиле, маймыл болсо банан көп жегиле, ал мындай болбогон мындай бир аз сөз болуп калат да, грубый айтканда бир аз дөөрөгөндөй. Кадыр Жапаровдун карайлыксызбы? Ташиевдикин карап көрүңчү дейт. Ташиевдикин карадым мен. А күчтүү бийлик деген кимдер? Камчыбек, эмне кыласың? Эртең камалып кетесиң, мындай болосуң. Сентябрь, ноябрь эмес, именно октябрда камалышты. Эмне дейсиңер? Ошо силерге келгендер камалып кеттиби аны? Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп болду, отурбайлы. Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Окуй, анын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башты урутпай бар, юристке чалчы, документтердин баарын даяндасын, бар. Азыр азыр. Катке, үйдү алдык. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөгүңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне деди? Жөнтүрчай ашкал. Карганда жаман карадың өлүмдөрү. Эчтеке болбойт, жаным десем. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Жыл соңуна чыкты. Бул 2022 жыл кандай жыл болду? Жана былтыр дагы 2022 келердин алдында дагы ушундай алдын ала прогноз программа тартканбыз. Канчалык деңгээлде төп келди, мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн дагы мейманым математик, физик жана астролог Жанар Кадыралиев. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Былтыркы жаңы жылга кирердеги интервьюбузда кээ бир айткандарыбыз төп келиптир. Өзгөчө жыл соңундагы чыңалуулар жөнүндө кеп кылган экенбиз. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Дагы канча пайыз төп келди былтыркы прогноздоруңар боюнча? Былтыркы прогноздор боюнча биз айтканбыз, ал жерде видео роликте жазылып калган да. Сентябрь, октябрь, ноябрь айлары, декабрь айында да. Аны айтканбыз, адамдар жазып алгыла дегенбиз. Эми быйылкы жылга да монтип жазып койгонмун, буну дагы окуп беребиз. Кайсы айларда адамдар ошол керектүү жактарына пайдаланыш керек да. Сентябрь айында дегенибизде, сентябрда Баткен окуясы болуп кетип, ал жерде 63 адам өлбөдү. Ал сентябрь айы ал болду. Андан кийин октябрь айына келсек, октябрь айы дагы куру калбады да. Эмне болду? 28 адам бир жумада камалып калды. Бул туура чыкты. Саясий чыңалуулар көп болду да, иши кылса. Саясий чыңалуулар сөзсүз болот деп айтканбыз. Октябрдан кийин ноябрга келсек, ноябрда Кемпировод суусактагычы берилип кетти. Анын аркасынан дагы көп саясий чыңалуу абалдар жаралды да. Анан антип ноябрь бүттү, декабрга келсек, бүгүн 5-декабрь болсо, кече 3-4 декабрь күнү дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кыргызстан, Тажикстан чек арасында дагы чыңалуу абалдар жаралды. Жаралдыбы? Жаралбады азыр. Көрсөңүздөр болот. Ошол эми баягы сөз бар да, астрологияда жакшы фраза бар. Что вверху деп коет, то и внизу деп коет. Асманда эмне болсо, жерде дагы ошол болот деп коет да. Ошол чыңалуу абалы космосто эле жаралып, ошо кайсы жерде чыңалуу, кайсы 2 же 3 планетанын ортосунда чыңалуу абалдар жаралса, ал тарапка эле эмес, бардык тарапка сфера түрүндө тарайт да. Ал жерге дагы келип жатат. Жерде чыңалуу абал жаралат, ал чыңалуу абал адамдарга дагы берилет. Ошон үчүн саясий кырдаалдар курчуй берет, саясий абалдар общий эле жер шарында, айрыкча кайсы бир мамлекеттердин сезгич точкалары, чекиттери активдешкен мамлекеттерде ушул нерселер көбүрөөк байкалат да. Ошонун негизинде биздин прогноздор күздө болот деп 11 ай, даже 12 ай мурда айтканбыз. Былтыр биз 2 декабрда берген экенбиз. Бүгүн 5 декабрь болсо, ровно 1 жыл мурун. Ошо прогноздор барлыгы айларын точно так чыкты да. Ошо.
Анан бу сентябрдан баштап ушу жана силер чыңалуу учуру деген учурларда адамдардын көкүрөгүндө эмнедир уйкусу качып, тынчтыгы жоголуп, бир кандайдыр бир коркунуч себилип, ушундай учурлар көп болду да. Өзгөчө менде болду, анан аны тиги Facebook баракчасына ушундай болуп атам деп жазганда баардыгы ошентип жазышты да, менде да ушундай болуп атат деп. Бул дагы бизге таасир берип атат адамдарга, берип атат да. Бул жерде космостук чыңалуу абалы жаралганда айтып атпайбы, жерге берилди. Жерде гравитациялык күчтөр аркылуу, жердин магнит талаасы аркылуу бизге толугу менен таасир берет да. Андан сырткары бул эмне жарык деген бул планеталар эле эмес, жылдыздардан миллиондогон, миллиарддаган километр алыстагы жарыктан келип аткан бул жылдыздардын таасири эмне бул? Жарык бул эмне? Бул электромагнит толкундарда кванттын агымдары. Ошолордун таасири бизге сөзсүз таасир берилип турат. Анан первичная, вторичная деген түшүнүк бар астрономияда. Бул биздеги магнит талаасы, жердин магнит талааларын гравитациялык күч, бизди жерге тартып кармап турган күч, учуруп жибербей. Гравитациялык күчтөр да. Ошо гравитациялык күчтөр аркылуу таасир берген үчүн космостук күчтөр аралашып биргеликте. Ошон үчүн баягы сиз айтып атпайсызбы, адамдар ушу сентябрь айларында коркуу эле, коркунуч, страх сезимдер болду деп айтышты деп атпайсызбы? Ошонун баардыгы ошол эми вторичный, экинчи таасир, биринчи таасири бул ошо жылдыздардын, планеталардын жаралышы бул илгертен да, бул первичный деп коет. Булардын жаратылышы илгертен келет жылдыздардынчы. Биринчи ошо жылдыздар, космос первичный деп эсептелет. Биринчи бул бар. Булардын чеги дагы, аягы дагы жок да, аябай мындай чексиз өзүнчө мекиндик. Жер эмне о? Жер, күн, биздин 9 планета, биздин күн системадагы. Кече жакында эле пайда 4,5 миллиард жыл болду да. Бир убакыт эле жаралган, күн дагы, жер дагы. Ошон үчүн гравитациялык аракет этүү ошондон баштап жаралып, ошо гравитациялык аракет этүүлөр аркылуу ошо сиздерге таасир берген да, ошо чыңалуу абалы, сентябрь, октябрь айындачы. Сонун агай. Дагы бул ушул өтүп бараткан жыл жалпы жонунан жакшы эле жыл болдубу? Өтүп бараткан жылбы? Айтпадык беле былтыркы жылы. Ушу сентябрга чейин жакшы, баардык жумушуңарды, акчаңарды запасы менен басып, материалдык жакшы нерселериңерди басып алгыла жылдын биринчи жарымында деп. Августка чейин жакшы, сентябрдан башталат деп айткандай башталды. Август айына чейин ушу 8 ай ичи жакшы эле болду негизи. Бардык эле эл үчүн, бардык. Ама сентябрдан баштап бул декабрдагы ушундай чуулуу. Декабрда бирок сентябрь, октябрь, ноябрга жеңилирээк болот. Болот, бирок болбой койбойт, сөзсүз болот. Декабрда да болот. Саясатта деле чыңалуулар болот, ар бир адамдардын жеке жашоолорунда болуп турат. Анча мынча көп эмес. Сентябрь, октябрь, ноябрдагыдай болбойт. Декабрдан чалык болбойт. Анан кийинки жылга өткөндө алардыкына токтолуп кетет. Жана чыңалуу деп атпайсызбы агай? Сентябрдан декабрга чейин чыңалуу учурундачы мындай түгөйлөргө дагы таасир бердиби? Берет. Кимдир бирөөлөргө, үй бүлөлөрүнө таасир берет. Кимин канчанчы сектор, асман сектор активдешкени, кимики 7-чи сектор активдешсе, үй бүлө жагына таасир берет. Кимге 6 активдешсе, жумушуна, ден соолугуна таасир берет. 10-чы сектор карьера жагына, 9-чы сектор активдешсе, кимде бирөөлөрдө юридический проблемалар козголот, ошентип кете берет да. 2-8 жабыркагандар, алар акча жагынан жабыркайт, чыгымдар көп болот, үй алам деп акча алдатат, машина алам деп алдатат, ошондой нерселер ар бир адам турмушунда болуп өттү да. Кызык экен. Агай, эми келаткан жыл, Кудай буйрса, 2023 жыл коён жыл экен. Коён жылы кандай болот? Жакшылык барбы экен? Жакшылыктар бар, да, жакшы. Коён жылы быйылкы жыл жакшы болот, келе жаткан 23 жыл. Чем азыркы 22 жылга караганда, ошо айтып атпайбызбы, дагы кайталап айтууга туура келип атат. Ушул 4 айдын ичинде күз айларына сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрга караганда быйылкы жыл жакшы өтөт, 23 жыл. Элдерибиз жакшылык менен мына жаңы жылдын жашаганы белгилене баштады. Жакшы мындай маанайлар менен тосуп алса болот. Чындап эле биз элдин көңүлүн көтөрөлү деп эле айтканыбыз жок. Муну көтөрөлү деген оюбуз бар, бирок чындыгында эле быйылкы жыл
бир кыйла бир топ жеңил өтөт, жакшы. Көп адамдар үчүн ийгиликтердин жылы болот. Анын үстүнө бул жерде асмандын 3-чү сектору жакшы жактан чыңалуу абалында, 12 сектор бир аз чыңалуу абалында, 12, 3 жакшы жактан. 3 деген бул эмне? Интеллектуалдык жактан адамдар бир топ өнүгүү керек жакшы жакка. Көп китептерди окуу керек, билим топтоо керек, ар тараптан жалкоолук калтырбаш керек. Бул 3-чү сектор эмне? Бул еще баягы орусча айтканда совесть деп коет, бет деп коет. Уят болуш керек адамдарда, кичине намус болуш керек. Уят ойгонуп туруп уят ойгонуш керек. Баягы калп айтып эле бизде саясатта кээ бир адамдар дежур чалдарды, дежур адамдарды, дежур аялдарды, кемпирлерди коюп коюп, ошо дежур чалдар ла сүйлөп атышпайбы? Ошого окшогон уятсыздыктар болбош керек быйылкы жылы. Ким ошондой уятсыздык менен, кимдер калп айтуу ушундай иштер менен, манипуляция иштери менен, куулук саясат, иштер менен алек боло турган болсо, ал адамдардын иши сөзсүз кедерги кете берет да аркасынан. Ошол себептен быйылкы жылы ошо илим билим топтош керек, баягыдай көрө албастык деген болбош керек, бири-бирине бут тосуу деген болбош керек. Ошондо аябай жакшы кетет ошондой адамдардын. Ал эле эмес, ушул жыл аябай мындай старт алчу жылдардын бири көп эле адамдар үчүн ошо 12 зодиакалдык белгидеги. Эми биздин башка мамлекеттер менен биздин анчалык эми ишибиз жок да, мындай грубый айтканда. Биздин мамлекет чтобы жакшы өнүксүн үчүн элибиз 7 миллион калкыбыз бардыгы жактан жакшы өнүгүү болуш үчүн, экономикалык жактан бардык жактан жакшы өнүгүү болуш үчүн ошо элибиздин айтып атпайбызбы, бул 3-чү, бул Меркурианский деп дагы коет, Меркурий планетасында таасири чоң да. Ошон үчүн илим билимде өнүктүрүү керек деп атпайбыз. Ошо менен бирге эле баягыда калп айтууну токтотуш керек, аң сезим болуш керек, көрө албастык болбош керек. Мисалы, мен эми азыр кыстарып эле кетейинчи. Баягы сиздин да канча мынча Facebook'ta жазасыз, өтө маанилүү нерселер жазасыз да, көзүңүзчө мактоо эмес, бирок мен комментарийлер жазып жүргөм. Көп нерсени байкайсыздар, биздин кыргыз элинде эмне, улуу муун кандай, орто муун, жаш кичүү муун кандай. Сиз байкайсыз ар дайым. Анан ошону байкаганыбыздан кийин айрыкча жаш муундарыбызга мен азыр ошо азыркы көрсөтүүдөн пайдаланып айтып кетким келет. Өтө аң сезимдүүлүктү күчөтүш керек, көрө албастык болбош керек. Биздин кыргыз элинде көрө албастар көп десе мен ишенчү эмесмин. Такыр ишенчү эмесмин. Сиздин ошо нерселериңизден байкадым. Кичүү муун, орто муунга үлгү көрсөткөндүн ордуна улуу муундар көп көрө албастык кылып бут тосуп бири-бирине аябай ушундай болот экен десе, деп сизге комментарий жазгам, мага бир 3-4 жыл болуп калды. Facebook'тан жазгам да. Анан таң калгам да, ошо баягы көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей. Анан ошондо сиз жөнүндө дагы жазып атпадым, тим эле мактап, комплимент башка битый кыз деп. Анан биздикилер чындап мындай көрө албастык көп экен, ошону токтотуш керек. Мисалы, сиз кайсы бир сферада өтө кыйын адамсыз, ошо бир кыргыз балабы же бир кыз иштеп атат, бир жерде производстводо же госслужбада, мамлекеттик кызматта иштеп атса, кыйын да, өтө кыйын. Бул кызбы же бул балабы. Эгер дагы бир адам келип калса, өтө кыйын. Ага ич таарыбаш керек эч качан. Ич таары, бут тоскон адам эч качан жалчыбайт. Бул закон, всё, это космический закон. Мындан бул жакка ошондой кетет. Кыргыз элибиз ошондой көрө албастык, ичи таардык нерселердин сапаттарын баягы сиз 3-4 жыл мурун айткан. Ошондой нерселер всё жок кылыш керек. Только аң сезим. Күчтүү, минтип эле кабыл алып койго, менден күчтүү экен, азамат, молодец, китепти көп окуган экен, билимни көп топтоптур, менден кыйын экен деп гана жакшы кабыл алыш керек. Аң сезимдүүлүк жолду. Мына орустардай, европеецтердей болуп. Эмне үчүн Россия өнүккөн мамлекеттер өнүгүп эле кетип атат, Европалык мамлекеттер. Аларда андай көрө албастык, ичи таардык сапат жок аларда. Жок кайсы. Ошон үчүн ошондой жакшы сапаттарды өнүктүрүп кетсе биздин жаштарыбыз, момундай өнүгүү болот келечекте Кыргызстандачы. Быйылкы жылы дагы, кийинки жылдарда дагы жакшы кетет да баары. Силер мындай общий черта менен карап атасыңар да, мындай алыстан караганда 22ден баштап мындай кийинки жылдар мындай спад кететкенби же баары мындай боло береби?
Эми сиз айтканды негизи түшүндүм. Аны волнообразно деп коет физиктерде бизде. Волнообразно толкунга окшоп өйдө төмөн ушинтип кете берет, өйдө төмөн же оңго солго болуп толкун түрүндө. Андай нерселер болбой койбойт. Бул дирекциялык методдор боюнча, дирекциялык метод деп коет астрология. Ойлогомдо мындай өсүш кетет коет. Эми андай кете берет десек. Ушундай айтып кеткенде ойлогом да кайра. Анда биз антсек элди алдаган болуп ачыгын айтыш керек. Толкун түрүндө өйдө төмөн оң сол ал кошо кетет. Бирок общий прогресс өсүү дагы прогрессиялык метод менен көрдүңөрбү, аты эле айтып турат. Андай өнүгүү дагы болот, Кудай буйрса Кыргызстанда. 23-тү да толугу менен айткан жоксуз. Анан уяттан кийин дагы кайсылар активдешет? Эми ал жалпы айтып атпадыкпы, элдин аң сезими ойгонуш керек, калп айтуу жок болуш керек, мындай аң сезимдүүлүк болуш керек да. Эми аң сезимдүү болуш керек дегенде ал маданияттуу болуу, аң сезимдүү болуу, ичи тагыр көрө албастыктар бул жака кошулбайт да. Булар чекеге калып калат. Ошо маданияттуулуктун баардыгы мындай интеллектуалдык уровень деңгээлин бүт жогорулашы ошо аң сезимдүүлүккө келип эле кошулат да. Ошон үчүн элибиздин быйыл аң сезими ошо көтөрүлүп, ким ушул старт ала турган жылы 2023-жылы, быйыл келе жаткан жылы. Ошону колдонуп калса, ошол боюнча как бы подмагничивается, магниттелгендей ошо боюнча кармап калат жакшы энергетика. Элдин көзүнө сүйкүмдүү көрүнөт ошо адамдар. Бул жерде деле Россияга, Америка, Германия, Францияга барыш десе деле багыдай куулук жок. Мен көп иштеп калдым, ал аз иштеп калды. Мен бекинип отуруп алайын деп бекинип отурмай жок, аң сезимдүү. Алар кажынып эле иштейт да. Ошондо иштеш керек. Немечи? Бул кайсы айларда чыңалуу болот экен? Кайсы айларда? Жакшы, быйылкы жыл көбүнчө эле жакшы деп атпайбыз. Анан немени айтып койсок болот бул жерде. Мен унутуп калбайын деп жазып койдум. Январь жакшы. Саясий чыңалуу жок экенби? Болот, саясий чыңалуу ушул айтылган учурларда саясий сферада да чыңалуулар болот, жеке адамдардын жашоолорунда. Бул январдын 1-жарымы, жаңы жылдан кийин эле. Жаңы жылга жакындаганда билине баштайт. Ошого январдын 1-жарымы чыңалуу абалында элдерибиз жазып алсын. 2-февраль айынын 2-жарымы кооптуу чыңалуу абалы. Саясатта дагы жалпы жеке жашоодо кыйынчылык абалдар жаралат да, жолго чыгып алсаң деле машинаң бузула берет, ал бул кыйынчылык менен бардыкта турмушта деле башка. 3-майдын 2-жарымы чыңалуу абалында, июлдун 2-жарымы, элдер жазып алсын шуну көрүүчүлөр, июлдун 2-жарымы, августтун 1-жарымы сразу эле. Ушундан утурлап, августтун 1-жарымы, так июлдун 2-жарымын айттык. Андан кийин октябрь, ноябрь айлары чыңалуу абалында. Андан кийин бардыгы жакшы кетет. Bundan başka azırkı жазылгандан башкалар айлардын бардыгы жакшы айлар болот, жакшы мезгилдер. Так что аракет кылсак болот. Тен соолук, акча жаат. Бардыгы жакшы болот. Могу азыркы аталган айлардан башкалар баары жакшы. Сиз Дед Мороз болуп атпайсызбы? Баары сонун болот, болотпай. Сиз эле болуп агай. Эми сонун болот дегенибиз жакшы да, жакшы кабар айтканыбыз жакшы жаңы жыл астында элге. Жакшы, ошонусу жакшы агай. Анан баягы жаңы 2023-жылына карата гороскоп чыгарыптырсыңар, бар бир неме жылдыз белгилерге карата Астра Төлгө алдыда 23-жыл кимди эмне күтөт деген. Ооба. Анан эң жакшылары бар бекен, анча эместери мындай кыласыңарбы? Же ал эсте калбайбы? Жок, ал жерде бердик, ошо 12 саат жай калдык белгиге, анан ал жерде дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе бар. Ал жердеги гороскоптор ошо жазып атпайбызбы? Ушу жылдыз мисалы Чаян Скорпиондор мындай, Тараза Весыларга мындай нерселерден. Ал жерде 20% туура чыкса сүйүнсө болот да, ой туура чыгат, жалпы прогноз. Жалпы прогноз. Бир гана күндүн таасири эске алынат. 9 планета плюс Луна айдын таасири эске алынган эмес. Ошон үчүн кээ бир окуп алып, меники бир 20 эле 30 же 50% жарымы чыгып атат, анан 60-70% чыгып атат дейт. Эми адам аркылуу баалайт. Кээ бир 60-70 эмес 100-150% чыгып атат деп сүйүнгөндөр бар ал жерде. Анан ошондуктан ал жерде 20%. Эгер жекече прогноз түшсө, баягы 9 планета плюс Луна, жердин айлануусун, адамдардын ар биринин төрөлгөн убактысын, жердин айлануу эмесин 24 саат ичинде, анда жекече 4,5 миллион түрдүү гороскоп да.
Ошонун ичинен бир өзүңүздүкүн көрсө, ошо өзүңүздүн жекече гороскоп. Ошон үчүн азыркы могу чыңалуу айларда чыңаласы баары эле кыжалат болбош керек. Чыңалуу абалында кайсы бир жекече тез жүргөн планеталар, мисалы Меркурий, Венера, Марс, ушулар тез жүргөн планеталар да. И Луна жарык чыгаруучу, и Солнце бул жарык чыгаруучу. Өткөндө жолду кыскартып астрономияда буну биз ушул планеталар деп койсок, ушул планета деп бир кыйын философтор чыгыптыр мени сынап. Сөздү кыскартып ал жерде планета деп кое берет да, Луна, Солнце. Астрологиядачы быстрые планеты деп. А на самом деле Луна бул Солнце жарык чыгаруучу эле деп коет, күн экөөнү. А беркилер светила деп орусча. Планеталар Меркурий, Венера, Марс. Ошолордун жакшы активдешип калса, ушул айларда чыңалуу деген аябай жакшы нерселер боло берет. Кимдир бирөөлөр ошол убакта именно үй алат, ошол убакта үйлөнөт, ошол убакта балалуу болот, неберелүү болот, жакшы нерселер, чоң кызматка келет. Бардык жакшы нерсе боло берет. Ошон үчүн жекече личный гороскоп түзүш керек да. Элдер көп ушул коркут экен да. Асыл жекече төлгө түзгөндөн, же болбосо бул кандайдыр бир күнөө дешеби, эмне дешет чыгып, бирок элдерге бул билим экенин жеткирүү кажет. Билим экендиги билим да, Назира эжеке. Бул мындай болду. Өткөндө биз сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айтканыбыз айткандай чыкты. Дагы эмне керек? Илим экен далилденип турбайбы? Мен каяктан билдим? Илим. Анан бул күнөө пүнөө деген ким чыгарат? Молдолор, табыттар, башка да эмнелер, бакчылар, ошолор чыгарат да. Астрология илимин көрө албастан. Эмне себептен бу клиенттердин баары астрологтордон кеңеш сурап кетип калат деп, молдо кожолор бар 4-5 кылын сакалын сылап отургандар коркот. Алар даже медицинадан кызганып атпайбы? Мен буну менин өзүм азиздерим эле, адамдарым эле жакшына калып коем, сүп десем эле жакшына болуп калат. Оорубай деп туруп, рак баргандай мындай хронический оору, скрытый болезньдер күчөтүп жүрүп, адамдарды өлтүрүп, көп жаш адамдар өлүп кетип, убалына калып атпайбы? Молдолор, табыптар, бакчылар. Ошон үчүн күнөө эмес, эч кандай күнөө эмес. Күнөө деп коркуп отура берген адамдар өздөрүнө өздөрү кылат. Өздөрүнүн жакындарын өмүрүн алып коюп атышат. Врачтарга алып барбай, башкага албай. Канча биз молдо кожолорду деле башкаларды көрүп атпайбызбы? Мен леченияга барбайм деп отуруп өздөрү өлүп кеткендер болуп атпайбы? Лечения албайчы, кечигип. Негизи эле коёндун мүнөзү кандай болот? Ошого жараша. Коёндун мүнөзүн эми айтып атпайбызбы? Быйылкы коён жыл кандай болот деп суроо бергиңиз келип атат окшойт. Коён жыл дегенде эми жок, аны сурадык да, айттыңыз да. Жакшы, общем, жакшы болот. Коён жыл кандай болот дегенде, жалпы восточный гороскоп боюнча айтылат да, восточный астрология боюнча. Бул мисалы мындай бир аз коркок, мындай пушистый жаныбар, мындай деп сүрөттөп жаза беришет. А мен былтыр сизге дагы айткам, дагы кайталап айтууга туура келет. Бул восточный гороскопко жыл сүрүү боюнча эч кандай маани бербеш керек. Мисалы айтып коюшат. Маани берилбейби? Маани берилбейт. Мисалы коён жыл эмне болот десе, быйыл коён жыл кээ ошо восточный астрологияны жазгандар, это профессионал астрологдор эмес да. Эптеп өзүн астролог деп атап алып, самозванецтер да. Анан жазат, кой жылы мындай, анан чөп чарды көп койгула жаңы жыл астында. Сабиз, мабиз, морковканы көп койгула, сабизди жакшы көрөт дей берет. Ошону коюш керек. Анан быйылкы жылы жолбош жылы болсо, мисалы, этти көп жегиле, тоог жылы болсо данды көп жегиле, маймыл болсо банан көп жегиле, ал мындай болбогон, мындай бир аз сөз болуп калат да, грубый айтканда бир аз дөөрөгөндөй сөз болуп калат. Ал колуңа эмне тийди, коюп кое бер. Жолбош жылы, арстан жылы деле дан коюп кой, дан жылы болот деген, тоог жылында эттин тигрлердин этин кошуп аралаштырып жейсиң, өзүң билесиң. Колуңа эмне тийди, акчаңа жараша коюп жаңы жыл астында. Мына коён жыл келет ау, не обязательно ал жерде сабизден салат жасап, көп жасап, минткиле деп кээ бирөө жазып атпайбы? Ал не имеет значения, мааниге эмес. Каалаган нерсени коюп жей бериш керек. Чөп, мөп, мукроп, сабизди кошуштун кереги деле жок. Өзүң колуңа тийгенде алып коюп жей бериш керек. Жылдар боюнча биз айтып атпайбызбы? Атайын мындай алып келгенде биз практикалык жактан иш алып кетишибиз керек. Ар бир айларга, даже күндөргө чейин токтолуш керек. Бул жерде айтып кеттик, кайсы айларда, күндөрдө кандай. Ошон үчүн маанини самый главный, мына чыныгы планеталардын
жылдыздардын жүрүүлөрү боюнча астрономиянын негизинде 10 класста астрономия окуганбыз, ошонун негизинде алып кетиш керек. Агай мынтип айтып атышат го азыркы учурда 4-чү измеренияга адамдар өтүп атат, анан 5-чи измеренияга өтүп баштайт, анда такыр башкача закондор иштейт, тиңдей мындай дегендер. Астрология кандай карайт ошого? Астрология илими эле эмес, ага физика илими өзү туура эмес көз карашта. Эмнеге? Парапсихологдордун алып чыгарган сөздөрү. Матрица, эзотериктердин. Матрица деп коюп алышат, анан ал деп, бул деп. Анан 4-чү измерениянын өзү эмне экенин билишпейт. Анан бул энергия дейбиз. Энергиянын өзү эмне менен эсептелет? Калория, джоуль менен, кубаттуулуктар ватт менен кандай кылып өлчөнөт, аны билишпейт өздөрү, дагы энергиядан сүйлөшөт. Агай, сиз деле айтып тастыктатпайсызбы? Эзотериктер айтып атат, 4-чү, 5-чи измерениялар бул адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгы. 4-чү, 5-чи измерения деген эч жерде жок. Булардын чыгарган өздөрүнүн чыгармачылыктары. Аны эзотериктерден сураш керек экен. Эзотериктер айтып атпайбы, сен тиги дүйнөдө моундай ырчы болгонсуң, өткөн жашоодо моунда мындай болгонсуң, ушундай деп туруп. Ушундай жашоолор күтөт, анан мынанча жолу сен 6-чы, 7-чи жолу жарык дүйнөгө келип атсың, аны ким билип коюптур, ким эсептеп коюптур. Бул илимий негизде айтышыбыз керек, негиздеп. Сиз так илимдерге таянганыңыздар үчүн берки эзотерика сиздин дүйнөңүз эмес. Ооба, эми жок, мындай кызыктуу нерселер бар. Мисалы, алдыда боло турган нерселер, кайсы бир жерде кыямат кайым боло турган болсо, кайсы бир шаарда мисалы сел каптайт, же өрт каптайт, ошону жаныбарлар билип калат, ошону көрө билет, сезе билет деген имиштер бар го. Мисалы, 23-жылы ошондой учурлар боло турган болсо, башка болсо, ушул айларда чыңалып алын. Ошо кайсы бир жерде могу чыңалууларды да ушу жаныбарлар алдын ала сезип турат. Мына бир кызыктуу маалымат. Экинчиден сырткары бир жерде бир катаклизма, катастрофа боло турган болсо, природный катастрофа. Ошону жаныбарлар айтып калышат го, уйлар, койлор жүгүрүп эле анга дөңгө жүгүрүп, чычкандар, келемиштер ийинге кирип чыгып эмне. Бул эмнеден? Жаныбарлар алдын ала көрө билет деген чынбы деген? Бул чын. Көрө билет. Эмне себептен? Ошол катастрофа боло турган жерде биринчи инфракызыл нурлар өтө көп деңгээлде бөлүнүп чыга баштайт экен. Инфракызыл нурлар. Ошону алар көрө билет. Биз адамдар көрө билбейбиз, алар көрө билет. Ошон үчүн мына кээ бир фермерлердин, мына Американын, Германиянын фермерлерин көрүп атпайбызбы? Карышкырлар келип, уйларын, койлорун кырып жеп кетип атат. Картошкаларын келип, камандар челип, картошкаларын жеп кетип атат. Ошондо эмне атайын снайперлерди чакырып алып, бинокль ночное видение, снайперни түнү көрөт. Ошону атып баарын жок кылып берип атат. Эмне ал жерде дагы инфракызыл нурлар аркылуу түнү капкараңгы. Бул неме өзү генератор инфракызыл нурларды бинокль өзү чыгарып берет, барат, жаныбарлар кайра чагылып келет, ошонун негизинде көрөт, атып берет. Ошондой эле бул жерде дагы, могу жерде инфракызыл нурлардын дагы жүрүүлөрү, ар биринин толкун узундуктары сөзсүз эске алынат тоже, астрономиялык эсептөөлөрдөчү. 22 жылда агай силерге кайрылгандар, мындай силердин кеңешиңер менен жашоосун өзгөрткөн учурлар жолуктубу? Өзгөрткөндөр болду, жолуктугандар болду быйылкы жылы. Буга чейин деле болуп келген, 22-жылы деле болду. Эмне болду агай эсте каларлык? Астрологиянын кандай пайдасы бар экен ошонун? Астрология боюнча, мисалы бир адам жекеши боюнча деле айта бериши керекпи, мисал катары. Мында атын айтпай эле, айта албайбыз да. Баарын айта албайбыз. Мисалы атын айтпайсыз. Да, могу жерде бир иштеп жүргөн кыз 10-12 миң айлык алып жүргөн сом менен. Байке момундай жашоомду өзгөртүшүм керек, ушундай дегенде мен сразу билдим, что 10-12 миң бул эч качан жакшы жакка кетпейт. Анан плюс минустары билинет, адам мурдунун учунда турган нерсени көрбөйсүң. Миң гений болсоң дагычы. Жакшы нерсен бар, бинокль дүрүү менен алыскы баягы немелерди көрсөтүп бергендей, тропинки. Адырларда кичке кыя жолдорду бинокль ошо дүрүү менен көрсөтүп бергендей, астрономия, астролог илимдер көргөзүп берет да, дүрүү менен көргөндөй. Мен көрдүм, бул плюс минус жактары көрүнөт. Көрүндү. Мен айттым, бул жерде жүрбөй, давай, ушун момундай. Ал кыз барбы азыр? Москвада Швея жакта иштеп атыптыр. 60-70 миң рубльдан айлык алып атыптыр эле. Азыр Швеяда дагы деле. Андан кийин дагы эме болду. Мен айттым, баягы
бычмачылык жакка, кройщик. Ошондой жакка өтпөйсүңбү? Анын айлыктары дагы көп экен. Бир кыргыз бала айтты эле, ошо бычмачы болуп иштейт экен. Тигүүчүлөр 60, ошол жакка иштеп, ал өздөштүрүп отуруп ошо бычмачылык жакка өттү. Ал азыр 90 миңден айлык алды. Бул жакшыбы негизи? Жакшы да. Аны көрө билиш керек. Ал болбосо жүрө бермек бул жерде. Андан ары Москвага баргандайын чалгандайын чалбай койсо 60-70 миң. Обычный тигүүчү болуп жүрө бермек 60 миң, 70 миң рубль алып. Бычмачылык өт деп дагы бир туура багыт көрсөтүп койдун. Өзү көрбөй турган багыт. Андайын уже бычмачылыкты үйрөнгөндө 90 миң рубль алып атат минимум. Жакшыбы? Жакшы. Андай учурлар толтура. Андан жакшы, анан кээ бир учурларда баягы минус, кайсы бир учурларда минус алып калгандар да бар. Баягы айтканды уккан эмес, даже мага консультацияга алганга чейин болгон учурлар дагы болду. Быйыл 22-жылы. Мен ошондо сизге кайрылам деп отуруп кайрылбай калдым деп, азыр Венгрияда жүрүптүр. Бир тууган эжеси менен бир кыз. Анан караганда ал жерде неме кетип атат да, мындайынан эле 6-сектор все время активдешип атат. Ар бир 4 жыл, 5 жыл, ар бир 4 ден соолук жагы. Анан сразу эле мен айтып атпайм, эч нерсеңерди айтпай тургула. Мен ким экениңерди айтып берейин, сынабайсыңарбы деп. Астролог ким экенин. Мүмкүн билбейт эч. Анан хорошо, анда кайра жакшы экен деп унчукпай калышат. Анан хорошо, эмне болуп атат бизде? Азыр ден соолук боюнча апасы экөө сүйлөшкөн экен эле бул жакта айыл менен. Анан эжеси экөө чогуу громкость коюп сүйлөшүп атыптыр. Анан ден соолук боюнча ушундай проблема күчтүү десем, ал бул качан бүтөт дейт. Тез эле бүтүп калабы? Алар үчүн кызыктуу да. Больницада экен көрсө. Анан агай ошол дагы тиякты менен байланыштуу. Ой, конечно, а как же, без космической продукция болгондон сөз бизге таасир берет. Анан 6-сектор все время ар 4-5 жылда активдешип атканда мен айттым. Чынын айтайынбы, же кагаз короп айтайынбы? Мындай комуздун кылы менен угузуп айтайынбы? Мындай айтпай коем кагаз короп десем, кээ бир минус нерселерди ачык айтыңыз. Бул токтобойт. Ар бир 4-5 жылда активдешип 50-жылдарга чейин барып келдим, карап. Компьютерде жылдырып карап. Анын больницага алып барып, айыктырса болбойбу? Жок, айыктырып атып, айыктыра албай атпайбы? Ал жактан уже көрсөтмө болгондон кийин, баягы динчилер айткандай, Кудай Алла Тааладан буйрук болсо, всё кыйын, врачтардын колунан деле келиш кыйын да. Анан мен мактанбайм, врачтар диагноз кое албай калат, врачтар молодец, түзүк, врачтарды мен мактайм, мына айтайынбы, 97-98% учурда булар туура коет. Прогноздучу, мындай диагнозун туура коет. 97-98, 2-3% кое албай калат. Ошо 2-3% кое албай койгонду мына биз коюп берип атабыз. Кайсы жакта ошо диагноз кое албай аткан жак. Көрүнөт бул. Бүч солидный наука, физика, математика, астрономия иштеп аткандан сөз чыгат да бул нерсе. Анан айтып атпайбыз, баягы кыздыкы ошентип кете берет экен, көрсө анда уже раковый болезнь бар экен, баягы кыздыкында. Анан кагазга оорубай айтканда аны айттык, азыр аягына чыгып коеюн, мен чыкканча сөздү бөлүп таштап атасың. Анан бул 6-сектор боюнча ошол өмүр бою кете берет. 50-жылга чейин компьютерде барып келдим. Уже баары токтобойт, ал болуп турат, ар бир 4-5 жылда, 5-6 жылда кайталанат. Андан кийин Марс катуу активдүү, ал 5-сектор. 5-сектор эмне? Сектор любви, сектор дети. Любовь болот, анан бала төрөлөт да. Сектор красоты дагы ал жерде. 5. Анан немеге байланыштуу дагы операциялар өтө кооптуу. Красотага байланыштуу. Это мындай пластическая операция башкаларга барбаш керек десе, как раз ушу бетке операция кылдырган экен, тырыштары бар, баш тарттырабыз. Ал жер бүтпөй калып, азыр совсем мындай кылып кетип атыптыр, уже 3-чү жолу операцияга кирип атып, совсем күчөп кетиптир, ушу Венгрияда экен. Азыр эми укмуш, эми таң калышты, эми артык кылабыз деп тыртык кылды. Бул эми врачтар айтып атат дейт. Кожасын ушу бут сан тараптан алып келип койгон экен. Баары бир бул тырык, ошо шрамдар, чоң шрамдар калды дейт, ушу бет. Ошолор эми вообще кетпей турган. Сол жагында өтө көп, оң жагында бир аз бар дейт. Эми ал жок болбой турган болду. Монтип чыгат, бардыгы чыгат да. Үйлөнүп чыгабыз. Үйлөнүү бул элементарный нерсе. Агай, немечи өлүп кала турган болсо, аяктан да чыгабы ошо? Ал сөзсүз чыгат үйлөнүп турган. Аны кантип айтасыз бетке? Назира, давайте мындай кылайлы, элге ишенчликтүү болсун. Мисалы, мен кыла турган ишим калбай калгандыгыма мен астрологияны өздөштүргөнүм жок да. Мисалы, ачыгын айтканда, физиктер биз мисал маселелерди гана чыгартып коюу менен болуп чектелиш керек. Институт, университеттер, мектептер да.
Мен производствода электроэнергетик менин деңгээлимдеги. Ошону айтканга аргасыз кылып атасыз. Электроэнергия менин деңгээлимдеги электронщик, электроэнергетика боюнча күчтүү специалист жок Кыргызстанда. ГЭСтерге, тесттерге бардык жактарга мени чакырып атышат. Нормально акчаларга, конечно. Анан ошондой нерселер болуп туруп, анан мен ушул нерсеге астрология менен займаштап эткенге мен күнүм бүтүп калган жок да. Бул өтө так болгон. Баса өткөндөгү мына 28 адамдын ичинде 2 адамга калыпта айтсам Кудай турбай үстүмдө. Bir adam gelip gitti Mart ayında. Ben ayttım bürösünde. Bürösü kийинчерээк келди, где-то may aylarında. Именно октябрь ayda камалуу болот десем, мен сынап атпайм, саясатчылар biraz куураак болот эмеспи. Может, сентябрда, может, ноябрда дейт. Сентябрь, ноябрь эмес. Именно октябрда камалышпады. Эмне дейсиңер? Ошо силерге келгендер камалып кеттиби анан? Жок, ооба болот. Мына именно жок, ал уже камалып чыккан адамдар. Мен абайлагыла, октябрда дагы болотса мен сынап атпайм. Мага керек, мага ишенбегендер мына комиссия түзүп келгиле. Любой адамды мен ким экен 80-90%. Мисалы кече бир жакында бир өтө маанилүү событиялар болуп өттү, башка болду. Ошону айтып өтөлүчү, мында кызык да, эми кандай десе. Ошону келип мени сынаш керек да. 80-90% чыкпаса мен Кыргызстандан чыгып кетишим керек. Давайте ошондой так договоримся дегендей. Точно айтып берсем чыгып кетет. Бир баланыкын түздү мисалы. Аялы келинчеги экөө түзүп атат. Эми атын айтпайбыз аларды, конечно, скрытый. Бизнес тарапта аябай өнүккөн эме. Анан мен айттым, январь айында аябай күчөгөн сеники, пикке жеткен 4-сектор, бул родители. Ата-энеңди эчет кыл, өзү дагы жашы чоң эле адам. 70-жылкы, жашын айтып кое берейин эми. 50дөн ашып калган адам да, анын ата-энеси болбошу мүмкүн да уже. 50дөгүлөрдүн көбүнүн ата-энеси өтүп кетет. Анан не знаю, 4-сектор. Бирок ал жерде ошон үчүн оценка деген сөз бар. Оценка физикада. Баа бериш керек да, лабораторный работа, мисал маселе ошого баа бериш керек, канчалык. Анан караганда 80% баягы неме деп коет, экзальтация. Экзальтациялык жерден знактардан таасир берген 80% күчкө болот. Бунукун карасам, Плутон берип жатат, Скорпион жылдыз тобунда. Уран ошол эле Плутондо экзальтация 80%, 100% күч болуп атат. Эми 100% күч таасир болгондо өтө күчтүү оппозиция болуп атат. Аспект первый аякта өтө күчтүү. Могу события сенде 100% болуп өттү деп айттым. Көрүп атасыз, болуп өттү. Үй боюнча өтө чоң. Бул үй недвижимость землячество Атене дагы да, баардык ошол 4-сектор болдубу десем, болду. Ноябрда атам өтүп кетти дейт. Мен январда айткам. Мартта апасы өтүп кетти. Экөө ортолугу 3 ай, 4 ай болуп атат. Көрдүңөрбү? Ошону мен каяктан көрө билдим? Чыгып атты. Маневр дегенсиңер да, Атене. Маневр ошол убакта болду январда, 22 январында. Плюс-минус 2-3 ай, 3-4 ай боло берет. Ал жерде погрешность, катачылык. Ошо немеде күчөгөн январда десем бунуку айтып атпайбы, 2 ай мурда ноябрда ал болуп атат. Атасы өтүп кетти. Немеде февраль өтүп, мартта апасы өтүп кетти. Ошол 100% уже болгон болуш керек. Болду үй боюнча же өтө чоң. Баягы мындай үй боюнча чоң банкроттук болду, же ата-энеси экөө бир эле нерсе да, 4-сектор десе. Ошо атасы, апасы деген бир учурда өтүп көрдүм, ортолугу 3 ай, 4 ай ортолугу. Ошону мен кантип билем? Билбей эмесмин да. Понимаете? Саясатчылар көп келеби агайсызга? Саясатчылар көп эле келет. Көп эле келет. Ошо. Анан ошондой баягы мүмкүн сентябрда, мүмкүн ноябрда деп жоготкотуп кетет. Анан камалып ошондо дагы болот. Десем мүмкүн камалбай каламбы деп сынап көрүшөт. Атамбаевдичи качан чыгат деп караңыз. Мен Атамбаевдикин карадым. Атамбаев жакшы адам, негизи анын чыгып кетишин каалайм, бирок Атамбаевдин дагы эле чыңалуу абалы бар. Азыркы бийлик айтып кеткиз келет. Бул Атамбаев кокус бир нерсе боло турган болсо, кокусу да, ошол түрмөдө жатып, кокус мындай болсо, өмүрү менен кош айтышат турганбыз, болду, бүттү. Бул азыркы бийликтин дагы немесине, авторитетине чоң доо кетет. Азыркы бийликке сөзсүз доо кетет. Мен Атамбаевдикин көрдүм. Бул жерде 4-сектор все время активдешкен боюнча калып атат, 8 ошо 4. Азыркы сөзүм эле кыстармак, көрдүңүзбү? Бая сөзүң чын болсо, өзү менен өзү бири менен бири байланышып стыковка болуп кете берет. Азыркы баланы айтып атпайбы, 70-жылкы атасы эмнеде өтүп атат, ноябрда, апасы март айында. Үй деп дагы айттым, неме деп дагы айттым. Үй боюнча проблема болот же ата-энең боюнча депчи.
дегенде эле мына Алмаз Арсеновичтен сразу кыстарып кетейин, өзүңүз эстетип коюңуз Атамбаевди айтып. Атамбаевдин үйүнө атака жасаш да, өмүрүнө коркунучтуу болуп атат деп айттым азыр. Өмүрүнө коркунучтуу болуп атат. Ошондой эле өзүнүн өмүрүнө дагы. Анан ата-энесинин үйүнө да коркунучтуу болуп атат. Ата-энесинин үйүнө алып коебуз деп аракет кылышпадыбы мындан 3-4 ай, 4-5 мурун, туурабы? Үйүнө алып коебуз, ата-энесинин үйүнө да күч келди, башка болду, өзүнүн өмүрү үчүн да. Мына байланыш да, баягы 70-жылдык баланан Атамбаевге окшош эле чыгып атат. Анан бул бирдеке болсо азыр Атамбаев, азыркы бийликтин кадыры баркы кетет. Анан бир кыз неме берди. Суроо берди, Facebook'ta постоянно друзьяда менде Ташиевтикин карап көрүңчү дейт. Ташиевтикин карадым мен. Ой атаңы болсын ұрайын дедім, бұл немеге баа бердім да, астрология илимдеринечи. Мен Кудай турат үстүмдө, калп айтсам, Ташиевтин бир туугандары дагы турат, мага кайрылган бир туугандары. Кимис экенин айтпай эле коеюн. Ташиев жөнүндө кайрылып, Ташиевдин өзү менен дагы Ташиев эми жакшы эле киши, мындай жанында отуруп, экөөбүз бирге отуруп чогуу чай ичкен учурлар маңдай тескей. Жакшы эле киши, бирок туруп өзүн кармай албай кеткен жактары бар. Эмоциональный, эмоциясын кармай албай кеткен жактары бар. Анан аныкын туулган сааты боюнча эртең мененки саатын айтып кое берели, анан нече уят эртең мененки 5:46 минутасын чейин тапканмын. Ал боюнча кооптуулуктар бар эле саясий аренада, мунун саясий аренасында. Ошон үчүн Тажикстан менен постоянно бой болуп атканда өздөрүнчө рахмондор ошол ошондон улам да. Андан сырткары анан өзүнүн дагы бир лунный знактары боюнча алып карасам, эми ал да укмуш. Мен карап туруп баягы непроизвольно дегенде эрксизден күлүп башым чайкап жибердим. Ошо лунный знак укмуш чыгып атпайбы могу нерселер. Мына азыр чыгып, жок, азыр мына туруп жогорку кеңеште өзүн кармайын эле дейт ал кишичи. Эми акыл эси жетпей кармаганга, бирок ошону кармай албайт, сүйлөп жиберет. Меркурий активдешти. Меркурий эмне? Речь. Это мыслительные процессы, мышление, тилди сактай албайт, кармай албайт. Ошон үчүн согуп жиберип атат патрас. Бул этият болбосо азыр ден соолугу үчүн, жумушу үчүн да коркунуч жаралат. Немен Ташиевдин жумушу үчүн да. Анан Марс активдешип атат 9-домдо. Марс эмне? Бул агрессивдүүлүктүн планетасы. 9-сектор бул чет мамлекет, зарубежный партнер, зарубежный страны. Мына Тажикстан, рахмондор тараптан, башка мамлекеттердин президенттери тараптан утур буга мындай напруга жаратып, башка кылып, чыңалып алып жаратып аткан ошондон улам болуп атат да. Эми февраль айында кооптуураак, это самое, Ташиев үчүн азыр февраль ай өтө кооптуу. Себеп? Ага чейин да канча азыр айтам. Февральда и январда, февральда, март, апрелге чейин. Всё, ошонун ичинен бирок февраль ортосу болсо пик. Январда деле болушу мүмкүн, февральда, мартта деле болушу мүмкүн. Апрелге чейин, вплоть. Апрелге чейин барышы мүмкүн болду. Ошол учурда кооптуулук жаратат. Айтып атпайм, бул эми азыркы бул эки дос деп атышат. Эки дос аябай мындай катуу дружный дос болуп атат, Садыр Жапаров экөө. Бирок эми буларды мен как биз астрологический прогноз берип, буларды жакшы, жаман деп саясаткара жүргүзгөн иштерин сынабайбыз. Сынабай эле мындай айта турган болсок, эми биз аларга мүмкүн кеп кеңеш айтабыз. Айтып атпайбы, ушул апрелге чейин чыңалып алабыз, айрыкча февраль. 6-сектор айтпайм, жумуш жагынан или ден соолук жактан страдать этет апрелге чейин Ташиев. Ден соолук жагынан или жумуш жагынан сөзсүз страдать этет. Анан мен мынтип мисалы жумушунан кетиш мүмкүн деп деле айтып койсом болот. Бирок айта албайм. Эмне себептен? Мен эми акылым бар да, эмне себептен кетпей калса уят болом, туурабы? Ошон үчүн сөзсүз ден соолук жактан вот здоровье даст о себе знать, да. Ден соолугунан сөзсүз бир нерсе козголот, же жумушундагы коллегалар дагы 6-сектор. Мындай жашыруун түрдө аябай бут тосуулар болушу мүмкүн. Вредительский иштерин жүргүзүшү мүмкүн. Коллегалары эле ошо чогуу иштегендер, башкалар. Ошондон жумушу үчүн, ден соолугу үчүн коркунуч жаралат Ташиевдикинде. Эки достун ортосунан ырк кетеби же эмне болот? Эки достун ортосунда кетпеши мүмкүн бул. Буну мен астрологический эмесин салбаганда деле астролог, бирок Садыр Жапаровдун карайлыксызбы? Садыр Жапаров эле каралган. Кандай кишикен, жакшы кишикенби? Садыр Жапаров жакшы эле киши, бирок кайсы бир чечимдерди кабыл алганда, мамлекеттик чечимдерди кабыл алганда
саясатчылар менен элдин, оппозициянын, жогорку кеңеш, бүт эле жалпы саясатчыларды, саясатта мурда жүрүп, азыр саясатта кызматы жок жүргөн адамдар, бул оппозиция, ошолордун сөзүн угуш керек эле. Укпай жатат. Садыр Жапаров да укпай жатат, Ташиев да укпай жатат. Бул акыры былтыркы передачада мен бир айтып келет, айтпай минтип кыйтып кеткен жер Марс агрессия, ал Садыр Жапаровдук болчу. И ошол эле Марс планета, ошол эле эң жакын досу Ташиевдин 9-секторда жайгашкан. Бул агрессивдүүлүк, мен бир нерсеге гарантия берип айтам, 100%. Айтып атпайм, мен өтө осторожныймын. 6-сектор активдешти, жумушта коркунуч жаралат деп атпайм, ден соолукта. Бирок кетип калат деп айтышым кыйын деп. Эмне себептен? Булар өтө дружный дагы дос дагы, Садыр Жапаров бийликтен кетпесе, муну кармап тура бериши мүмкүн, жумуштан кетпей калышы мүмкүн. Ал жака дагы анализ жүргүзүш керек да, ага дагы акыл мээ керек да, астрологто. Мен мээни иштеттим, мен кетет деп айта коюшум кыйын. Бирок то, что Кемпироват суу сактаган жок, Луна дагы активдешкен Ташиевде. Кемпироват это сууга байланыштуу. Суунун баардыгын Нептун планетасы менен ушу Луна, Ай башкарат. Луна катуу жабыркаган Ташиевде. Ушуну азыр Садыр Жапаров менен Ташиев Кемпироватты срочно токтотуш керек. Токтотпосо, булар дагы келечекте өтө чоң жоопкерчиликке тартылат. Булардан сырткары бир 20-30 адам, минимум 20-30 адам күчтүү бийлик келет, кийинки келгенде күчтүү бийлик келет, күчтүү бийлик келет эмес эле келет. Баягы немелик азыр айтам. Минимум 20-30 жылга чейин, 25 жылдан камалат. Мисалы минимум бир 20-30 адам. Баягы государственная измена, мамлекет чыккынчылык беренесин менен жогорку кеңештеги депутаттардан камалат. Эмне себептен? Ушуну ооздорун ачпай, мына жогорку кеңештин депутаттары Кемпироватка зыга өтсүн деп кол коюп берген депутаттар ойлонуп көзүн ачып койсун азыр. Мүмкүн болсо азыр ойлонуп туруп, азыр ошо немеде эле Ташиевде эле Садыр Жапаров досуна айтып экөө токтотуп калыш керек. И могу жогорку кеңештин депутаттары да бар, бир каршы чыгып токтотуп калыш керек. Кемпироваттын айынан көп адамдардын башы кетет, камалып. Неме кетти го, үзөңгү куш кетти. Каркыра кетти го. Эмне болуптур? Үзөңгү куш каркырадай болуп кетти да. Биз эле Кемпироват калып калды. Бул андай эмес. Баштары иштебейт биздикилерде. Эмне себеп? Карасыңар. Бул болот, бул ал жайлоо. Үзөң кушка барып эч ким жашабайт. Каркырага барып эч ким жашабайт. Элдин муктаждыгы жок. Ошон үчүн эл жашап атат. Кемпироваттан эртең курукчулук башталат. 5-10 жылдан кийин суу өтө аздык менен, тездик менен азайып атат. Таза суу пресная вода шунчалык азайат. Ошондо курукчулук алып, малы кырылып, эгин тегиндер курап, бүт кургакчылык башталганда, даже малы кырылмакчы адамдар өздөрү курулуп, өздөрү бала чакаларына бере турган суусу калганда, булар үзөң куш каркырада коюп койбойт. Кемпироват келип, бийликти кийинки келген бийликти ушунчалык күчтүү бийлик келет деп атпайбы? Күчтүү бийлик келбесе дагы аларды сыгып ушундай кекиртектен алып туруп, таптырып келет. Жердин жети түбүнөн болсо да, бүт азыр качып кеткендерди. Жакшы иштей турган, Кыргызстанда оңоп кете турган саясатчылар бар. Эгер мен Ташиевдин бир тууганы болсам, азыр ушинтип совет бермекмин. Камчыбек, эмне кыласың? Эртең камалып кетесиң, мындай болосуң, түрмөгө. Сен 1000 жакка качып кетсең да, желкеңе мойнуңан кармап туруп келет. Эл ачка калып, кургакчылык башталып, ачарчылык башталганда сени таптырып келет. Кой, иним, байке, же иним айт, иним, кой, мынаны токтот. Мен ошону айтмакмын да. Эми ушул нерсеге дагы 100% гарантия берем, дагы бир нерсеге. Ташиевде могу нерсе вообще токтобойт. Эмне токтойт? Агрессия, чет мамлекеттик президенттердин агрессиясы өмүр бою токтотпойт. Булар кетмейин токтотпойт бийликти. Ташиевге токтотпойт. Ошондо агрессияны колдоно берет. Рахмонду колдонобу, Путинди колдонобу, баары токтотушпайт. Ташиев менен Садыр Жапаровдун картасында Кыргызстанды ушул экөө өнүктүрөт деген бир нерсе бардыр. Жок, өнүктүрөт деген ал жерде көрүнүп турбайбы, карындашым? Ал жерде көрүнүп турат. Ал кетпейин, мына агрессияны Рахмондагы Путинди башкасы токтотпойт. Ташиев кетмейин, против Ташиева баары колдоно беришет. Ушу агрессияны колдоно берет. Ушуга дагы 100% гарантия берем. Ташиевдин картасы мен өзүнүн туулган сааты 5:46 боюнча дагы көрдүм. Лунный знагы боюнча дагы көрбөдүм. Мондай көрүнүп турбайбы? Точно эле. 100% гарантия берем деп атпайм ошого. Укмуш агай, укмуш. Эми күчтүү бийликти күтөлүк. Эмне деп айтыш керек бул учурда? Иши кылса Кыргызстан оңосун агай.
Кыргызстан оңолсун. Оңолобу? Кыргызстан оңолот, абай эле айтпан, дагы оңолот, жакшы оңолот. Анан бирок ошон үчүн дагы бир нерсе бар. Кыргызстан оңолуш үчүн дагы мамлекет башчылардын баягы натальный карта деп коет. Карта десе картежниктердин картасы эмес, мындай зодиакальный круг, ошону карта дейт да. Баягы всемирный карта мирага окшогон карта. Чиймелер, чертеждор. Анан ошонун өзүнүн натальный картасында президент, мамлекеттин натальный карта экөө байланышта бирдей. Эгер ошондой президент келсе, ошондой премьер-министр, второй, третий, четвертый, шестой лицолор келсе, ошондо оңолуп кетет. Эгер ал жакта баягындай агрессиясын көргөзүп турган адамдар болуп атат, чет жакта ошондой агрессияны колдонуп турса, агрессияны чет мамлекеттик президенттер эле көрсөтүп туруп, булар тынч иштетпейт да. Азыркы Ташиевтер болобу, башкалар болобу тынч иштетпейт анда. Агай, анда мындай кылабыз. Шайлоо учурунда эң сонун мындай балдарды алып туруп, сизге картасын чийдирип туруп, кайсынысына ишенсе болот деп туруп, анан программа жасайбыз. Болобу? Болот да. Болот, аябай жакшы болду. Ошондой элдерге көбүрөөк жардам болуп калат деп ойлойм. Рахмат агай. Жакшы сөзүңүзгө рахмат. Кудай буйрса, Кыргызстаныбыз оңолсун, элибиз байысын, гүлдөсүн, өссүн. Тилегенибиз эле ошол. Анан буйрса 2023-жыл баардыгыбызга эң сонун жылдардан болсун, тилектерибиз орундалсын. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.